Дүйнөдөгү эң кыска аралыкка учкан аба каттамы. Музыка тарыхындагы эң кымбат альбом. Дүйнө боюнча эң кичине деп табылган көп кабаттуу имарат. Кеңдиги болгону 70 см болгон жолго жол чырак коюлду. Токтоосуз чүчкүрүп тарыхта калган Донна. Эми бул маалыматтардан алдыда кененирээк таанышабыз. Дүйнөдөгү эң кыска аралыкка учкан аба каттам. Эң кыска аба каттам Loganair компаниясына таандык болуп, ал 8 орундуу учак Уэстрей аралынын Шотландиянын Папа Уэстрей аралына барган. Бул каттамдын абада учкан убактысы болгону 2 мүнөттү түзгөн. Музыка тарыхындагы эң кымбат альбом. Wu-Tang Clan аталышындагы хип-хоп жанры менен ырдаган музыкалык топтун чыгармачылыгынын топтому эң кымбат альбом аталды. Анткени ал альбомдун бир эле көчүрмөсү болгон. Диск аукциондо $1,000,000 сатылган. Аны сатып алган соодагер Мартин Шкрель альбомду дүйнөдөгү эң баалуу диск деп атаган. Дүйнө боюнча эң кичине деп табылган көп кабаттуу үй. 1912-жылы Американын Уичито Фоллс шаарында нефть табылган. Ошол мезгилде шаарда жумушчулар олтуруп иштегени, офистик орундар жетишпегендиктен, инженер Макмехон бийиктиги 145 метрди түзгөн имараттын долбоорун инвесторлорго сунуштаган. А жыйынтыгында демөөрчүлөр тарабынан аталган шаарга 4 кабаттуу бийиктиги 12 метрди түзгөн имарат салынган. Азыркы күндө бул тарыхый имарат дүйнөдөгү эң кичинекей көп кабаттуу үй деп аталып калган. Кеңдиги болгону 70 см, жолго жол чырак коюлду. Шаарда эл көп болгондуктан жер аянтын үнөмдөп, көп кабаттуу үйлөр бири-бирине жакын салынат. Ошондой эле үйлөрдүн бири Прага шаарындагы 2 көп кабаттуу үйдү кесип өткөн кеңдиги 70 см жолго жол эрежесин көргөзгөн чыныгы жол чырак коюлган. Бирок бул жол чырак унаалар үчүн эмес. Өтмөк тар болгондугу үчүн эреже көрсөткүч адамдар үчүн иштейт. Бул көчө ушундай кызыктуу окуясы менен дүйнөгө таанылса дагы, шаарда официалдуу көчө деп катталган эмес. Токтоосуз чүчкүрүп тарыхта калган Донна. Укканда күлкүлүү болгону менен Донна аны атайын жасаган эмес. Тескерисинче ал чүчкүрүгүн баса алган эмес. Бул тарыхый окуя 1981-жылы Англияда болгон. Донна катары менен тыным албай 977 күн чүчкүргөн. Биринчи жылы миллион жолу, мындайча айтканда мүнөтүнө 2 жолу чүчкүрүп турган. Кийинки жылдары болсо анын аралыгы жакындап чүчкүрүүсү күч алган.